Assalamu alaikum урматтуу туугандар, жалал абадтыктар. Мына жанагы эле Жалал Абад шаарынын Ленин көчөсүнүн баш жагында турамын. Мына Мөлмөл гостиницасы, администрация, обл администрация. Мына Мөлмөлдү жанындагы тротуар бизге СССР малдан, Брежнев малдан мурас болуп калган. Шо мына же оңдободу, же башка кылбады. Дагы СССР малдагы плиткалар более-менее ГОСТ менен жасалган үчүн дагы эле чыдап турат. Мына кээ бир жерлери бачакталып кетиптир. Кээ бир жерлери уже секин. Бирок дагы эле зымдары чыгып, могул жерде уже эгемендүүлүк маалда салынган брусчатка. Гостиницанын жанына асты түзүлгөн экен. Бирок могул тротуарды акыбалы ассалому алейкум деп турат. Түнү басып калсаң, особенно свет өчүрүп атканда, чалынып, мүдүрүлүп, бир жериң сыйрылып, сынып, спокойно жанагы бул. Да, бирок тротуарды негизги максатын тротуарды көрсөтүш эмес, бир нече жол чыгарган бул жакты. Могул переходду көрсөтүп коеюн дейм да. Переходду. Могул жак сотко кетет. Тротуар бул жанагы эле советский. Өткөндө мүмкүнчүлүгү чектелген бир укам бар эле, коляска менен жүрдүк. Бул жактан өтө алган жок. Коляскасы менен мына жете нар жактан келдик. Бул жактан дагы чыга алган жок. Себеби мындай жанагы непереходимый барьер деп коебу. Могул жак мындай. И бул переход мына. Бул жерде путусу эле өтпөсө, калганы өтө албайт. Ошондо да эң негизги максатым андан эмес. Мен айтарым мына могул жер обл администрация. Бул жерде биз губернаторлор отурат. Областты башкарган президенттин өкүлдөрү отурат. Бирок мына 50 метр эмес, 20 метр бул жакта акыбалы ушул. Жолдо акыбалы ушул. Не дегим келет? Бул президентте өкүлү отурган жерде ушундай нерселер болуп атса, жол ушундай болуп атса, башка жерди айтпай эле кое бериш керек да. Учукпай жүрө бериш керек. Эми бул жерде дагы ошондой эле, частный бизнестер келип, мында жасатып, өздөрү жакшынакай кылып коюптур. Бирок ал же Мөлмөл гостиницасы карабайт, же башкасы карабайт. Ушул Жалал Абад областындагы президенттин өкүлүгө Сыргабаев Абсатар Токтогуловичке кайрылат элем. Жалал Абад шаарынын мэри Ормоков Эрнестбек Абдилалиевичке кайрылат элем. Ошондой жерлерди бир караштырып, машина эле айдагандары үчүн эмес, мында пешеходторго дагы эле бир шарт түзүп берсеңер, биз пешком басканда мындай нормальный басайлы, сураныч. Тиги жакта да тротуар жок, мисалы үчүн, машиналар парковка болуп турат го. Ал жерде тротуар жок. Жол. Рахмат көңүл бурганыңарга.